эмне себептен мен Гүлзат Мамытбекти баягыда айтканда аферисттердин бети катары ачып бердим. Анткени 2020 жылы мен журналисттик расследование кылып атканда тилекке каршы мен аны бүтө албай калгам. Анткени пандемия болуп кетип, шаарды жаап салып, мен элдер менен жолуга албай калгам. Ошол себептен эле ал видео чыкпай калган. 2 жашар операция боло турган баланын акчасын алып качкан бул ошондо Москвага. Мына жүрөккө операция болоюн деп аткан байкуш ата энелер ишенип буга. Байкуш ата энелер баласына операция акча керек болуп аткандан бул 2 эсе көбөйт берем дегенден жанталашып жана акчаны бере коюп, ушул кызга алданышкан. 2 пенсионер апасы менен атасы, апа менен ата квартира алам деп аткан акчасын буга берип алданышкан.